Дооронбек Садырбаев. Диссертация. Аңгеме. Чыгарманы көркөм окуган, үндөштүргөн Эрнест Кыяз. Өйдө ылдый сөз чыгып кетпесин үчүн эмитен эскертерим бу кеше көз баягыдай эле ынтымактыбыз. Кудайга шүгүр эл катары оокатыбыз бар. Эч кимден кем эмеспиз. Ырасал окумуштуу болом деп оолукканга чейин мындан да ынтымактуураак элек. Баягы деле мен дагы аспирантурага өтүп, башкаларчылап бир илимди бучкактап көрсөм кандай болор экен деп калыптыр. Жок дебедим. Аялым аспирантурага өттү. Аны менен кошо үй тиричилигинин түйшүгү жана жаңадан тамтуң басып келаткан кызыбызды тарбиялоо милдети толук бойдон менин мойнума жүктөлдү. Мунусуна да көндүм. Акыры мен феодалдык көз караштагы эмес, жаңы замандын маданияттуу адаммын го деген ойдо аялымдын илимдин артынан сая кууп туш тарапка командировкалап кетип, көзгө сейрек көрүнгөндө анчалык териккеним жок. Алгач апасын сагынып ыйлап жүрдү эле. Бара-бара кызым да көнүп кетти мындай турмушка. Бу кеш болсо өзгөчө шарттарда өтө маанилүү тажрыйбаларды өткөрүү үчүн бирде өзүбүздүн эле Кыргызстандын эң бийик жери Ала тоонун кылда чокусуна чыкса, бирде коңшулаш республикалардын эң жапыс жерин издеп, Кызыл Кум же Бетпак-Тала тарапка узакка созулган илимий командировкага жөнөп калат. Алыска кетпей ушул эле шаарда жүрсө да 2-3 айда бир учурашпасак, ал илимине жөнөгөндө кызым экөөбүз али ойгон элек болуп, же ал келгенде биз уктап калып, жүз көрүшмөйбүз дагы өзүнчө бир машакат. Ошентсе дагы ыйлап сыктап жүрүп, аспирантурасын бүтүрүп алдык. Эмики кезек диссертацияныкы. Аны жазууга үй бүлө тууган урук болуп жапатырмак кириштик. Бу кеш тажрыйбаларынын баарын бүткөн. Шарт түзүп берсек, диссертациясын үйдөн жазса, энебиз кашыбызда болуп, көнүбүз ток жүрөт экенбиз деп, кызым экөөбүз гудуңдап кубанып жүрдүк эле, андай болбоду. Тарткылыгыбыз али алдыда экен. Диссертациянын кол жазмасын машинкага бастыруу үчүн 1,5 миң барак 0 номурдагы актай кагаз керек деди бу кеш бир күнү. Ошол эле болсо жарасы жеңил экен, деп оозуман жаңылып кетиптирмин. Көрсө андай кагаз оңой менен табылбай турбайбы? Орто Азиянын орчундуу шаарларындагы дүкөндөрдү түп көтөрүп издесем дагы андай кагазды таба албадым. Каерге барбайын, илгери бир түштө эле адырга албаптыр. Бирок өтө керек болсо 0,5 же 1 номурдагы кагаздардын деле 0-дөн айырмасы жок. Ушундан алыңыз деп кеңеш беришет. Ошентейин десем бу кеш көнбөйт. Ойдеги микроскоп менен караган киши дагы алардын айырмасын таба алгыдай эмес. Эмне 0,5 кагазга басылса, диссертацияңдын баркы төмөндөп калабы? Ал деле аппапак элекен десем, бу кеш бир окумга дери мени сырдуу тиктеп туруп. Сен диссертациянын маанисине качан түшүнөр экенсиң? Башка кагазга басылса болбойт деп үзүл-кесил айтып салды. Дагы издөөгө аргасыз болдум. Акыры барбаган жерим, сурабаган кишим калбай, 0 номурдагы кагазды издегенден көрө докторлук диссертация жазуу жеңилирээк экенде анық көзүм жетип, мынтип жүргүчө 1 эмес 2 диссертация жазып берип, мындан биротоло кутулайын деп жакшы эле бел байлап калганымда, жанагындай кагаз Одессанын атактуу базарынан табылат эмиш деген кабар угулду. Кызымды алдысыраак бир туугандардыкына таштап ошол жака жөнөдүм. Айткандай эле издегеним колдон табылды. А жерде 50 тыйындан алдым эле, барып келгеним, ичкен жегеним болуп барагы 1 сомдон айланды. Мен Одессадан кайткан күнү чабдар эшегин минип, береги эле өзүбүздүн кой таштан бу кештин тайкеси келип калыптыр. Жашы 80де болгону менен 3-кабаттагы биздин квартирабызга 2 көзү толтура бирдеке салынган куржунду ийине илип чыгып келгенине караганда дагы эле бакубат бойдон экен. Кирип келгенде куржунду ала коем деп тумшугум менен жер сайып кала жаздадым. Бул эмне тайке? Таш салып келгенсизби мынчалык оор десем, карыя куржундун оозун ачып андагы жык толтура аппапак кагазды көргөздү. Муну кайдан алдыңыз? Бу кеше көз жарыша сурап жибердик. Илгери мен кароолчу болуп турганымда контор жаңы кыймаратка көчкөн деп түшүндүрө баштады карыя. Ошондо 2-3 таңга ушундай кагазды эски конторго таштап кетишиптир. Бухгалтерге айтсам, мешке салып күйгүзүп жибериңиз, андай кагаз толуп атат, бизге кереги жок деди эле. Ак кагаз экен, убал болот го деп уйкананын шыбына чыгарып койдум эле. Өгүнү бир барагына баспай ороп жатсам, самар көрүп калып, ата, мындай кагазды бу кеш эжем качандан бери таппай жүрбөйбү дейт. Анчалык эле керек болсо жеткизип берейин деп калган катканын чогултуп алып келип калдым балам. Жерге кирсин, мындай кагаз көп болчу. Наспай, саспай оролуп, от тамызып жүрүп эле ушул калыптыр. Ой, чоң рахмат тайке. Ушуга деле 10 чакты диссертация жазып болот дедим. Одессадан келген кагаздын, тайкебиз алып келген кагаздан айырмасы жок экенине бу кешке көргөзүп жатып. Ошентип кагазды болсо таптык.
Эмки кезек диссертацияны жазышта калды. Анткени кагаз табылса эле ал өзүнөн өзү жазылып калбайт экен. Далай күндөрүм шаардагы ар кыл мекемелерге барып, Букештин илимине өтө керектүү болгон схема, препарат, ар кыл семиздиктеги журналдарды таап келип, редакцияларга макалалар жеткирип, айрым адамдар менен мамиле түзгөнгө кетти. Мен антип жүрсөм кызымдын кулагы телдейип, көздөрү чүңүрөйүп өңүнөн азып калыптыр. Турмуштун иши турмушта. Колумдан кагаз карандашымды түшүрбөйм. Анткени бирдеке жазып тыйын тыпыр кошумчалабасам, жалаң эле 2 кишинин алган айлыгына диссертация жазыш кыйын иш экен. Үй ичиндеги эмерек-семеректин көбү сатылып кетти. Өзүмдү сен, аны сиз деп алдап соолап кийип жүргөн жалгыз шымым чий баркуттугунан эле чыдап турат. Кокус ал жыртылып калса шорум кайнап, эшик-эликке чыга албай, диссертацияга залакамды тийгизип аламмы деп ичкеним ирим, жегеним желим. Анан калса бул диссертация дегенин ыгымынан чыгымы көп түгөт болот экен. Мисалы аны жазып коргонго чейинки Букеш 10го жакын илимий макала жазып, республикалык деңгээлден кем эмес газет журналдарга басып чыгарышы керек турбайбы? Ал макаласын бүтөр замат таң атканча ушуга жуп кылып бир күлкүлүү аңгеме жаз. Макала эртең редакцияда болушу керек деп катуу тапшырма берет. Айлаганча аткаруу керек. Анткени Букештин макаласын басыш үчүн редакцияга биз акы төлөшүбүз керек экен. А менин жазгандарым үчүн редакция мага акы төлөп, арасында анча-мынча күлкүсү бар аңгеме болсо, батыраак жарык көрөт. Ошентип күлкүлүү аңгеме менен диссертация редакцияга чогуу барып, бири-бирине сиңишип кетет дагы, биз эчтеке албай да, бербей да кутулуп калабыз. Бара-бара аңгеме жазыш колдон келсе дагы, арасына күлкү себелеш кыйындагандан кыйындап, өзүм тургай жора жолдошторумдун күлкү запасы түгөнүп баратканда, Букеш Байбалгур, ордубузду алмаштыралычы. Диссертацияңдын аягын мен жазайын, сен күлкүлүү аңгемеге өт десем, Букеш маңдайымы канг-канг дедирде чертип, караңгылыгың качан калар экен сен? Диссертацияны аңгемеге салыштырууга кантип оозуң барды? Мынтүгө кантип батындың деп жемелеп койду. Ырас эле антип айтууга акым жок экенин өзүм да мойнума алдым. Башкалар билбесе дагы аларды түк салыштырууга болбосун мен билишим керек эле. Ошондон кийин экөөнү салыштырганымды такыр койдум. Диссертация жазылып атты. Бир күнү Кудай жалгап Букеш кызым экөөбүз уктай электе келип калыптыр. Кантсе дагы эне эмеспи? Түтпөдө окшойт. Жалынып жалбарып, алым канды ала койду эле, кызым ата деп бакырып мени көзөй качып жөнөсө болобу? Ала койсо мойнуман бекем кучактап, энеси жакты карагысы келбейт. Кызым, коркпо алдыңа кетейин. Бул биздин апабыз эмеспи? Кана апаңа барчы. Апабыз ай деп алдап сооласам да бышактап ыйлап барбай койду. Чоочун немеге берип койбосун деп корктубу? Айтор кызым мойнумду кое бербей кучактап, алдымда отурган бойдон уктап калды. Нурлан, мен 10 күнгө Москвага баратам деп шыбырады Букеш кызымды ойготуп алуудан чочулап. Эмне үчүн деп сурабайсыңбы? Сурап эмне кылам, дагы бир илимий командировкадыр да, дедим мен жөн гана. Азамат, кичине эле жаңылганың болбосо, негизинен туура таптың деп мактады Букеш. Илимий командировка эмес, конференцияга баратам. Ал экөөнүн айырмасы кайсы? Айырмасы ошо. Конференцияга жол каржыны өз жаныбыздан төлөп барат экенбиз. Ыя. Муну укканда менин өңүмдүн кантип түшкөнүн көз алдыңарга элестетип жаткан чыгарсыздар. Букеш да аны баамдай коюптур. Нурлан, баланы ордуна жаткырчы Байболгур деп, кызымды жаткырууга жардамдашып, кайрадан маңдай теске отурганыбызда гана сөзүн улады. Бул конференция менин илимий эмгегим үчүн өтө маанилүү экенин түшүнсөң, мындай учур экинчи болбошу ыктымал. Анткени аерге бүткүл Советтер Союзунун жаш окумуштуулары чогулушат. Сен феодал эмессиң да, Нурланчык, ошондойбу? Букештин мынтип жатканынын да себеби бар. Анткени баягыда аялына Алида феодалча мамиле кылган учурубуздун бир эркеги жөнүндө фельетон жазган элем. Ал гезитке чыгары менен Букеш мени жан ады калбай мактап, ал тусун иштеген жерине ээрчитип барып, биздин үй бүлөлүк жакындыгыбыз тууралуу ооз ачып койбостон, кесиптештерине кечеги фельетондун автору ушул деп тааныштырып чыккан. Ошондон бери ооз ачып келесем эле, сен феодал эмессиң деп сүйлөтпөй коет. Эмне кыл дейсиң? Мына мунуң башка кеп. Эми өзүң окшодуң. Эртең кызматыңа барып, 3 айлык акыңды алдын ала сурагын. Анан кийинки кезде басылган 3 аңгемең үчүн эчтеке ала элекпиз. Ошону түгөлдү. Дагы көңүлү жакын редакторлоруң менен сүйлөшүп, кийин жазып бере турган 2 аңгемеңе бирдеме өндүрүүгө аракеттенген. Букеш, азыр менин башымда. Азыр жок болгону менен кийин түшөт башыңа ар кандай окуялар деп Букеш сөзүмдү жулуп кетти. Отуруп алып ошолорду жаза бер. Деги мен келгиче тынбай жазгын. Келгенден кийин деле акча керек болот. Али диссертацияны бүтүрө элекпиз. Анан эртеңки түнкү рейске самолетка 2 билет ала кел. Бирөөнү Сагындыков Аширбек дегенге. Мына паспорту. Ал дагы мен менен чогуу баратат. Бирге иштейбиз. Акчасын тияка барганда берем деген. Букеш,
Kızım ekөөбүз элди түлкү ач өлбөйт деген. Кызың экөөң кантке менен үйдө калып жатпайсыңарбы? Эптеп бир арга табарсыңар. Баса унутуп кала жаздаган турбаймынбы? Мына бул схемаларды шашылыш түрдө фото сүрөткө тарттырып, ар биринен 3 нуска бастырып кел. Мунун конференцияда жасай турган докладыма кереги тиет. Анчалык көп эмес, 80 эле схема. Сүрөт туурасы 18, узуну 24 сантиметрлик фото кагазга басылсын. Эми кызың экөөң жакшы түш көрүп жата бергиле. Мен жолго камынайын деп Букеш кабинетте чыгып кетти. Эртеси Букештин тапшырмаларын колдон келишинче аткарып, өзүнө тургай Ашырбегине кошо билет алып, анан сүрөтүн чыгартып келип жөнөтүп койдум. Диссертация жазылганча мындайдын далай өтпөдү баштан. Букеш илимин коргогон күнкү окуяны дегеле айта көрбөгүлө. Аны кийин өзүнчө жазып бербесем, бул жолку аңгемемдин көлөмүн ыксыз олчотуп жиберген турат. Кыскасы Букеш илимдин кандидаты болгон. Ал турсун ара чолодо жүрүп кызымды инилүү кылып койду эле. Адыры Алымхан экөөбүз ошону менен алекпиз. Уулум апасы менен анчалык иши жок болуп, кызыма караганда дуруш чыкты. Букеш баягы тайекке салып келген кагаз бекер ысырап болбосун деди көрүнөт. Шымаланып докторлук диссертациясын жазууга киришкен. Не бар, не жок, балким мунусунда да кереги тийип калып жүрбөсүн деп, балдар уктаган кезде кайгылуу аңгемелерди жазып коюп мен жүрөм. Жазган трагедияларына караганда, улуу Шекспирдин жубайы эң эле жок дегенде академик болсо керек. Чыгарманын аягы. Аңгеменин автору Дооронбек Садырбаев. Чыгарманы көркөм окуган, үндөштүргөн Эрнест Кыяз. Урматтуу YouTube каналдын катталуучулары, кыргыз жазуучу акындарынын чыгармаларын, кыргыз адаби китептерин үндөштүрүү, аудиолоштуруу боюнча ушул платформага, долбоорго каржылай колдоону кааласаңыз, экранда көрүнүп турган номерларга, эсептерге акчалай каржы которсоңуз болот. Мээнетти бала укканыңыздарга чоң рахмат. Бар болуңуздар.